Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы момо мусулман бир туугандар, кагылайын кыргыз элим, куш убак кечиңиздер менен. Биз кайрадан сиздер менен эфир аркылуу жолугуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү кызматта мен Жакут Сыдыков сиздер менен боломун. Өзүңүздөр билгендей, ыйык Рамазан 2022 теледолбоорубуздун жүрүшүндө мына бүгүн дагы сиздер менен жолугатабыз. Алла таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Бүгүнкү эфирибиз кызыктуу болсун деп Алладан сурап, бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Өзүңүздөр билгендей, биздин эфир ар дайым ушул Аллага жакын, Алланын аскерлери, Алланын өкүмүн аткарган, пайгамбарыбыздын сүннөтүн тирилткен, жамандыктан жакшылыкка кайтарган бир туугандарды чакырып, эл менен, коом менен бирге болуп жүрөбүз. Эмес урматтуу туугандар, бүгүн дагы биздин куттуу студиябыз бош эмес. Коногубуз бар. Коногубуз менен адеп тааныштырып коеюн. Анан биз эфирибизди баштамакчыбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз, урматтуу бир туугандар, Аалымдар кеңешинин мүчөсү, жана ошондой эле Фатва жана байланыш комитетинин төрагасы Абдулла Ажы Асранкулов устазыбыз конок келген. Ассаламу алейкум ага. Ва алейкум ассалам. Кош келипсиз. Сизди жакындан бетме-бет жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз. Кармагандарыңыз кабыл болсун. Ыйык айларыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Алгач ушул бүгүнкү орозо кандай өтүп атат деп жеңил суроодан баштайлы. Анан орозо бул Алла таалам айтат, мурункуларга дагы парз болгон, кийинкилерге дагы парз болду деп. Ушул орозодо Рамазан айындагы бир жакшылыктар, негизи бул жакшылыктын айы да. Бул биз эми көп нерсе билбейбиз, эми Кудай буйрса үйрөнүп, сиздерден дагы угуп, анан үйрөнөбүз деген жакшы ниет менен отурабыз. Эмесе ушул орозо кандай өтүп атат, устаз? Алхамдулиллах, ассалату вассалам аля расулилlah. Жакшы Рамазан, жакшы өтүп атат. Жылдагыдай эле Аллах тааланын парыз экен, Аллахтын парызын аткарышыбыз ар бирибиздин милдетибиз. Ана быйыл айрыкча жакшы өтүп атат деп эсептеймин өзүмчө. Аба ырайы дагы жакшы, анча ысык эмес, салкын, мээлүн болуп атат. Эми бизге айырмасы жок эми. Алла таала парыз кылган болсо, жайда деле, күн ысыкта деле кармайбыз. Кышта да кармайбыз. Бул Аллахтын өкүмүн аткарабыз да. Сүйүп аткарабыз. Ооба. Биз Алла таала бизди ушундай орозо туткула деп, же намаз окула деп милдет кылып койду. Биз Алланын буйруктарын аткарууга тийишпиз да. Мусулман деген бул Аллахка моюн сунуучу деген да. Алланын буйруктарын аткаруучу. Сүйүп, Аллахтын буйруктарын сүйүп аткарышыбыз керек да. Эгер баягындай жаман көрүп аткарган болсок да анда болбой калат. Биринчиден жакшы көрүшүбүз керек. Анан Аллахтын азаптарынан коркуп, кыяматта азаптарынан да коркушубуз керек да. Момун киши эки нерсенин ортосунда болуш керек дейт. Биринчи үмүт кылуу Аллах тааланын соопторунан. Экинчи Аллахтын азабынан коркуу. Туура. Эмесе устаз, алгачкы суроолорубузду бере берели. Биз эми жаштар болуп, көп жаштар билбеши мүмкүн, баягы азыркы жаштар дин менен жакшы сүйүнүп жүрөбүз. Жаштарыбыз көп баягы намаз окуп атышат, орозо кармап атышат, Аллахтын өкүмүн аткарып атышканы биздин айрыкча Кыргызстанда жакшы кетип атат деген ойдобуз да. Ушул келечек жаштарда деп коет эмеспи? Буга сиздин кубанычыңыз кандай? Албетте мен аябай кубанып атам. Себеби мен 96-жылы муфтиятка Хазирет муфтинин биринчи орун басары болуп жумушка келгем да, Бишкекке. Ошондо мынчалык жаштар жок эле. Мынчалык орозо кармагандар жок эле да. Мешитке келгендер да өтө аз эле. Ошол эсептесек аз эле саналуу адамдар болчу эле. Аксакалдар гана болчу эле да. Азыр жаштарыбыз орозо кармагандар, намаз окугандар көбөйүп атат. Буга сүйүнүп атабыз, себеби келечек жаштардыкы да.
Жаштар көп ойлошу мүмкүн да биздин ошо мусулман калк экенбиз, башынан эле ошо дин бар экен деп. Чындыгында бизде Союздун доорунда бизде динге катуу тыюу салынып, жашырынып намаз окуп келген аталарыбыз, энелерибиз болгон. Биздин угушубузга караганда сиз дагы ошолордун катарын толуктайт экенсиз. Биз дагы абдан кубанып атабыз. Бүгүнкү маегибиз аябай кызыктуу болот депчи. Сиз баягы улуу аксакал ата катары биздин Кыргызстанга дин толугу менен тактап айтканда даават иши качан башталды? Өзү мына 90-жылдардан башталды десек болот да. Андан мурда деле болчу, бирок баягындай тыюу салынган эле да. Ошол 90-жылдардан, 91-жылдардан баштап ачык башталды да. Дааваттагы медреселерге жол ачылды. 90-жылы биринчи медресеге уруксат берилген да Бишкекте. Şu күз айларында. Башта Союз боюнча Бухарада, Ташкентте гана болчу. Кийин бизде уруксат берилгенде аз-аздан балдарыбыз келип, кыздар окуй баштады да. Эми көбүнчө мына түштүк жергесинен келчү эле. Бул Нарын, Талас жактан жок эселе да башында. Кийин азыр алхамдулилла көбөйүп калды да. Тескерисинче кайра Таластан, Нарындан, Көлдөн көбөйүп атат. Биз эми буга сүйүнөбүз. Мени ойлоп жүрөт элем. Кыргыз элибиз биримдикте болсок, ынтымакта болсок, ошо дин менен, ислам дини менен биргебиз деп ойлойт элем да. Азыр ошондой болуп атат деп ойлоймун да. Алхамдулилла. Оозуңузга май кылайм, ошондой болсун. Ошол эми бизге кызыгы ушул Союз доорундагы мезгилдер болуп атат. Эми Союз доорунда сиз айтмакчы, мен өзү ошол акталадан болом. Ошо түндүк тараптан бизде чындыгында мен Кудай бар экенин кийин эле билдим. 11 классты бүтүпчү. Чын эле бизде дин жок эле да. Анан бизде молдобуз боло турган эле, Көчкөнбай деген молдобуз бар эле, азыр дагы бар байкебиз. Бирок даават жок болгондуктан ал өзү эле барып келчү эле, жүргүлө мечитке деп айткан эмес да, биздечи бирибизди дагы айткан эмес. Алар өздөрү намаз окуп, бирок баягы нике кыйып, анан жаназага туруп берип, ушундай молдобуз бар эле. Анан молдо деп коет элек го баягы. Анан мен сизге таң калганым, ушул Союз доорунда намаз окуп жүрүптүрсүз. Анан бул кандайча болуп окуп калдыңыз? Анткени Союз доорунда көп эле динден алыс болгон, сиздин ата-энелериңиз, балким чоң ата, чоң энелериңиз диндар, илимдүү адамдар болгонбу? Ким таасир берген сизге деген? Менин ата-энем андай динди бекем кармоочу да. Атам да аябай молдолор десе, диний адамдар десе, кызмат кылат эле. Ошолорду чакырып, коноктойт эле. Аябай молдолорду сыйлап, кайсы молдо эле келсе сыйлай берчү эле. Кээ бир адамдар айтат эле. Мен атамдын аты Урайым да. Урайымга бир селде чүпүрөктү ороп алып эле селде кылып. Келсе молдо деп сыйлай берет дечи эле да. Ал бирок андай эмес эле атам. Чоң-чоң молдолорду, мисалы Сулайман Кары деген дамлалар келет эле. Ошолорду сыйлайт эле. Дагы башка Ташкенттин Орто Азиянын муфтиси келген. Атам ошол кишилер менен жакшы эле да. Ошонун таасири мага болду. Мени дайым эле Бухарага окууга жөнөтөм дей берчү эле. Бирок мен чынын айтсам, жүрөгүмдө каалабайт элем. Аяка барууну каалабайт элем. Себеби СССРдын убагында ушундай идеология болгон. Адамдын жаманы молдо болот, аттын жаманы жорго болот депчи. Анан мен мындай каалабайт элем, бирок атамдын сөзүн таштай албайт элем да. Боптур деп койчу элем. Бирок бир күнү Аллахын өзү неме кылды, айта берсем узак, көзү азиз Карака бар эле. Ошо Карака биздин үйдө жатып калды. Анан мен ошо кишини жетелеп, дааратканага апарып, баяк апарчу элем да. Анан бир күнү оюма келди да. Мен ушу кишиден бир Куран үйрөнүп албаймынбы? Куранды баягы диний молдо кылыш үчүн эмес. Жөн эле баягы өлгөн туугандарга окуп коюш үчүн дедим да. Анан атама айттым. Ушу кишиге айтсаңыз, мени окутсун десем, атам айтса аябай сүйүнүп, баягы киши мени окута баштады да. Ошондон баштап баягы динге кирдим. 14 жашымда намаз окуйм, баягы орозо кармай баштадым, намаз окуй баштадым да. Устаз, ушул
Алла разы болсын сізден. Бактылуу инсандардын катарында экенсиз, бактылуу пенделердин катарында экенсиз. Алла разы болсын. Ошо сайыз убагындагы бир кыйынчылыктардан айтып берсеңиз, кантип орозо кармакчы элеңиз ал кезде? Же кармабай калгандагы рамазандарыңыз болду беле? Рамазанды албетте билип калган. Ооба, билип калган болсо тыюу салат эле. Мугалимдер урушат эле. Бирок биз көрсөтпөйт элек да, билдирбейт элек. Мисалы, молдонун балдарын, сопунун балдарын аябай кемсинтишет эле да. Анан ошого мен эч такыр көрсөтпөйт элем. Куран окуганымды, намаз окуганымды көрсөтпөйт элем. Анан молдук баягы агайларыбыз динди жамандай берет эле да. Анан ошол убакта аябай намазга каттуу тыюу салат эле да. Айрыкча айт намаздарга. Айт намаздарды аксакалдарыбыз барып бизге уруксат жок эле. Аксакалдар барып окушат эле, бирок жашырынып да. Бир сельсовет бар эле биздин айыл өкмөтүнүн сельсовети. Ошол аябай принципти карманып, каттуу кармайт эле да. Ошол киши келатат дегенде намаз окуй турган жерден да аксакалдар качып кетет эле. Ошентип кыйынчылыктарды көрүп жүрүштү да. Биз эми жаш элек, бирок көрөт элек. Орозо кармаганда дагы аксакалдарга уруксат берет эле. Аксакалдар анан таравих намаздарын окуп, банда ифтарлык кылышат эле. Ошол маалда аябай аксакалдар көптөй сезилет эле да бизге. Баягы эшектерди минип келет эле. Баягы жаштар эшектерди минип алып ойнойт эле. Аксакалдар таравих намаз окуп бүткү чейин алар өздөрүнүн ишин кылат эле да. Ушундай бактылуу күндөр болот эле менин оюмчачы. Бирок карасам динге тыюу салуу аябай күчтүү экен да ошол маалда. Азыр Кудайга шүгүр. Ошол маалда 37 эле мешит болчу эле да. Азыр Кудайга шүгүр, муну 3000ден ашып кетти да. Ар бир мешитте таравих окулуп атат, катмы Куран болуп атат. Ал убакта оозу ачкандар деле аз эле. Мен атам 15 күн таравих окуйт эле, оозу ачар жок эле да ифтар. Кийин 15 күндөн кийин башталат эле. Себеби адамдар оозу ачар кылган адамдар аз эле да. Азыр Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Азыр талашып оозу ачар кылам деп атат мешиттерде. Мурда арабтар оозу ачар кылып берет эле да. Азыр кыргыздар да кылып атат. Алхамдулилла дешибиз керек да. Ооба, Кудайга чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Сиз Бухара деп калдыңыз, чындап эле биз дагы билбейбиз, бирок бала кезден бери эле ушу айтылып келишет Бухарада же болбосо Өзбекстанда илимдүүлөр көп болгон, алымдар көп болгон деп аябай таасир алынып келген. Бирок эмнегедир азыр Өзбекстанда андай жок, мындай болмат, Кыргызстанга болгон сымал да, биздин мекенибизге. Ошол кезде өзбектер Бухарадагы бул дин мээнеттин жок болуп кетишине өздөрү күнөөлүү деп айтышат да. Өздөрү тартип менен жүргөн эмес, ошо Аллахтын өкүмүн, пайгамбар сүннөтүн толук кармаган эмес деп. Эгер биз дагы ошентпесек, азыр улуу жол болуп аткан даваттан айрылып калышыбыз толук мүмкүн экен да. Албетте. Аллах Таала бизге берип атат да. Эркин диний эркиндикти берип атат. Эми биз өзүбүздүн колубузда да. Ушуну карманып калсак, ошо мечиттерибизге баягы намазкандар көп келип, динди бекем кармансак, Аллах Таала дагы бизге бере берет да. Дин менен гана биз бактылуу болобуз да. Дин менен баягы кыргыздар биргебиз. Түндүк, түштүк деген нерселер болбойт да. Ооба. Мен ушуну көп Кудайдан тилейт элем. Себеби мына дин душмандары түндүктү христиан кылып салабыз деген да. Эгер ошондой болгондо кыргыздар бөлүнүп калмакпыз да. Азыр Кудайга шүгүр, мечиттерибиз көп. Мечиттин көптүгү зыян жок да. Ар бир мечитте азыр дават болуп атат, намаз окулуп атат да. Ушуга сүйүнүшүбүз керек. Алла Таала айткан, эгер силер шүкүр кылсаңар, мен жакшылыгымды көбөйтүп бере берем дейт. Шүкүр кылып, ошо дин мээнетин дагы кылышыбыз керек да. Ошондо иншалла жакшы болот. Ошон үчүн биз жалпы эле көрүүчүлөргө кайрылат экенбиз. Ушул Аллах Тааланын баягы бир нуру жаап аткан кезде, неаматтарын берип аткан кезде жүрөгүбүз менен сезип, туюп, муну кармап калышыбыз керек экен. Биз эгемендүү өлкө болгондон баштап канча президенттүү, падышалуу болбойлу, анын баары саясий, экономикалык мамлекетке кандай салым кошту, кандай зыян келтирди, бирок эң башкысы бирөө дагы динге каршы чыккан жок. Эң жакшысы бизге ушул болду. Бул дагы Алланын буйругу да. Ооба. Албетте биздин жетекчилерибизге да Алла өзүнүн ырайымын берсин, тынчтыгын берсин. Бардыгы эле динге каршы чыккан жок. Азыр деле жакшы, азыркы жетекчилерибиз дагы динге эркиндик берип атат да. Ошого биз шүкүр кылышыбыз керек. Хадисте айтылат, силер кандай болсоңор, башчыларыңар ошондой болот дейт.
Biz жакшы болсок, демек башчыларыбыз дагы жакшы болот да. Эгер ниетибиз жаман болсо, бизге жаман адамдар башчы болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн башчыларыбызга деле көп каршы чыга бербешибиз керек. Кайра дуа кылып тургула дейт да, биздин акыйдабызда. Ушулардын жүрөктөрүнүн оңдогун, жакшылыкка баштагын депчи. Багындай кетсин же жоголсун дебегин дейт да. Ушуларга инсап берсин, адилеттүүлүк берсин деп көбүрөөк дуа кылып турушубуз керек да. Туура айтасыз Устаз, мен сизге 100% кошулат элем. Менин дагы тилегим ошондой. Кайсы ажоо келбесин, коомчулук биз ажообузду, падышабызды колдоого алышыбыз керек да. Ошо колдоого алуу менен максаттарга жетебиз. Эми биздин Кыргызстан акыркы кезде мындай жүрөк кубана турган нерсе, жакшыны айткан жакшы го, көбөйөт. Өнүгүп баратабыз да. Кыргызстан тездик менен өнүгүп баратабыз. Бирок мунун баардыгын эле ушу жетекчилерибиз жакшы болуп деп айтуудан алыс болуп, мен ушунун баарын ушу акыркы кезде дин келип, ушу даватчылардын мээнети жана алардын курбанчылыгы жана алардын дуасы менен оңолуп келаткандай сезилет мага. Буга кандай дейсиз? Албетте, баа жогоруда айткандай, силер кандай болсоңор, жетекчилерин ошондой болот дейт да. Биз эми элибиз дагы оңолуп атат да. Оңолуп атат, дават болуп атат, сабактар болуп атат. Эл өзү дагы жакшылыкты каалаш керек да, ниетин оңдош керек. Анан эл өзү жаман болуп туруп, башчыларыбыз жакшы болсун десе дагы туура болбой калат да. Ошон үчүн элибизге дагы рахмат, бүт баягы даватчыларыбызга, алымдарыбызга дагы рахмат айтабыз. Бардыгына рахмат да. Жетекчилерге деле рахмат дейбиз. Эми эмне кылабыз? Биз дуаны көбүрөөк кылышыбыз керек. Айрыкча мына Рамазанда да дуаларды кылып турсак, дуа менен жакшылыктар болот да. Алла Таала ушул жакшылыгыбызды алып койбосун, дагы да улантсын. Амин, амин. Эми Устаз, сиз баягы Союз кезинен баштап ушу динге менет кылып келатат экенсиз. Сизден Аллахым ыраазы болсун. Бизде азыр алымдарыбыз көбөйдү. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Чубак устасыбыз, Абдышүкүр устасыбыз, Садыбакас, Бактияр устасыбыз деп эле айтып отурсак абдан көп. Такыр эле эфирге чыкпаганда алымдарыбыз абдан көп, өтө такыбаларыбыз абдан көп. Демек, мен айтайын дегеним, сиз анда булардын диндеги жаңыдан башталып, ушул мисалы үчүн Абдышүкүр устаз Египетте окуган, Чубак устаз Меккеде окугам деп айтып калат эле. Демек, ошолордун сабакка ошо кетип аткандан бери сиздер анда кабарыңыздар бар деп ойлойм анда. Албетте. Мен буларды жаштайынан билемин. Мына Чубак ажыны бизде ислам институтунда окуп жүргөндөн бери билем да. Өтө зирек, тырышчак жигит эле да. Мен өзүмдүн кеңештеримди айтып, ал кишиге көп насааттарымды айтат элем. Андан кийин ошо биз муфтиятта иштеп турганыбызда Чубак ажыны Меккеге окууга жөнөткөнбүз. Ошол жака жөнөтүп, жардам берип турдук. Сиздердин учурда экен да ошондо? Биздин учурда кетти. Биз мына 96-жылдан 2002-жылга чейин иштедик да. Чубак ажы 98 кеткен да, 99 кеткен. Анан мына ошо маалда Абдышүкүр ажы Нарматов дагы Египетте окуйт эле. Келип кетип турат эле. Кийин булар жаш эле да барбыр. Биз буларга жардамыбызды аябайт элек. Кайра ушул жаштарыбыз көбөйсө, кадрларыбыз көбөйсө жакшы болот деп тоскоолдук кылбадык муфтияттанчы. Келип баягы справкаларын берип, окууга кайра жөнөтүп, ушундай кылып турдук да. Кээ бир мамлекеттерде баягы сиз айткандай, Өзбекстан, башка мамлекеттерде чакырып алышкан. Баягы балдарынчы. Биз андай кылбадык, мамлекетибиз да андай кылбады да. Керек болсо кадрларыбыз көбөйсүн. Баягы СССРдын кандай талкаланганы жөнүндө бир жерде окуп калдым. Ошондо аксакалдар эле башкарып жүрө берип, жаштар чыкпай калды, кадр болбой калып, СССР талкаланды деген да. Анан мен ошол мага аябай таасир этип, жаштардан чыгарыш керек экен деп, өзүм ошол мезгилде жаш болсом дагы кадрларды чыгарууга аракет кылдым да. Бүт жаштарды тарбияладык. Эми баардыгы Аллахтын немесинен. Бирок ошол жакшы болгон экен деп ойлоп атам, азыр сүйүнүп атам. Мурда кичинекей эле нерсе болсо бизден сурай берет эле. Телевидениеге чакыра берет эле, кыйналат элек да. Азыр бизди эч ким деле чакырбай калды. Себеби кадрларыбыз көбөйүп кетти да. Телевидениеде, башка жакта. Мен ошого аябай сүйүнүп жүрөмүн. Мен кыйла жүктөн жеңилдедим депчи. Эми көп түшүнбөйт. Телевидениеге чыгыш деле кыйын, баягы интервью бериш дагы кыйын да. Азыр Кыргызстаныбыз эң оңолуп Орта Азияда дин өнүгүп атат деп айтышат да. Мына Өзбекстандан бир киши келип айтты.
о силерде аябай дин жакшы кетип атыптыр, мына жума намазында эл көп экен депчи. Мурда биз Өзбекстанды аваз кылчу элек да. Азыр бизде аваз кылып атышат. Өзбекстан, Казакстан, Тажикстанчы. Аллага шүгүр уста, сиздерге рахмат айтабыз. Ошо сиздердин курбанчылык мээнет менен келип атат бул диндер. Мен эми өзүм жөнүндө айтсам, мен өзү ырчымын. Сахнада ырдап жүрөм. Анан анча-мынча даваттарга чыгып, амал кылып, үйрөнүп жүрөбүз. Анан сеттерде, интернеттерде болобу, же мечиттерден жолугуп калган болсок, биздин назарыбызды сындырып, баягы жүрөгүбүздү ооруткан бир туугандар, таквалар көп да, таквалар бар кимдер, илимдүүлөр көп да. Ырчылар силер тозок болосуңар, ырчылыгыңарды таштагыла деп айтат. Мен буга мисал кылам, туура андай нерселер бар. Ырчы бул музыка деген шайтандын азаны деп айтылат. Бирок аны менен бирге мен аталарым менен мактангым келип атат да. Кадимки эле Токтогул менен. Кадимки мен Тоголок молдо деген акындын өзүнүн чөбөрөсү болом, аталардан тааныган. Ошо биздин айылдын аты да Тоголок молдо деп аталат. Ушул Тоголок молдо атабыздын өзүнүн аты Байымбет да. Анан эл коюп койгон, кичинекей кара Тоголок киши болгон экен, анан каттаган кишини молдо деп аташып, Тоголок молдо болуп аталып калган да. Бул кишилер ырчы болгон, бирок ыр менен жамандыктан жакшылыкка кайтарышкан. Тоголок молдо атабыз мисалы үчүн эң биринчи ушул араб тамгаларды таанып, өзү илим алып, анан биздин ата-энелерибизге, ушул союздорундагы сиздерге да, мисалы, сиздерге ошолорго кат тааныткан да, сиздердин поколение ошол мезгилдеги. Анан буга кандай айтат элеңиз? Сиз эми азыр мынтип назарды сындырып берсе, көп ырчылардын динге келиши кыйын го, балким баары акырындык менен болор. Бу кандай дейсиз? Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, хайрул умури авсатуа, иштердин жакшырагы орточосу дейт да. Биз баягы орточолукту карманышыбыз керек да. Эми ырчылардын дагы баягы ыйманга келип атышы, бул жакшы нерсе да. Элге даават болот да, бул күчтүү даават болот. Себеби адамдар баардыгы бирдей эмес да. Кээ бир адамдар ырчыларды жакшы көргөндөр дагы бар. Берги дагы башка адамдарды жакшы көргөндөр бар да. Ошон үчүн ырчы болсо дагы шариатка туура келген нерселерди айтып, иш алып барса жакшы да. Шариаттан чыгып кетсе анда болбойт. Баягы орточо болгону жакшы да. Баягы өтө эле биз тыюу сала берсек дагы анда болбойт да. Көп нерсени тыюу сала бергенде тескери натыйжа болот дейт да. Туура. Биз ошол муфтиятка келгенден бери орточолукту карманганбыз. Молла Абсаттар Дамла деген болгон да. Өтө олия киши. Ал киши ушундай орточо киши болгон да. Өтө каттуу кармаган эмес. Мен ойлойм, ошол кишинин шарапаты дагы тийди окшойт. Баягы элибиз исламды тезирээк дагы алып кетти да, кабыл алып кетти. Эгер ошол киши каттуу чыкканда, анда элибиз исламдан жүз үйрүп кетиши мүмкүн эле да. Анча азыркыдай көбөйүшү мүмкүн деп ойлойм да. Ошо кишилердин дагы салмы бар. Азыркыларга деле рахмат. Азыр дагы жаштарыбыз чыгып атат. Дагы чыга берсин. Мен дагы сиздин сөзүңүзгө кошулгум келип атат да. Биздин чубак устасыбыз дагы ошондой орточулардын катарына кирет эле. Сиз айткандайчы, өтө катуу айткан эмес. Болбосо ал киши акыйкатты көрүп турган, а киши деле. Бирок акырындык менен алып келгенде, мисалга айтайын дегеним, биз барып насаат сурайт элек. Ошол сахна адамдары, мисалы мен жанагы дагы өзүнүн жакшы көргөн инилери болгон. Омар деген ырчылар болгон, устазыбызга аябай жакын болушкан бар, чырчы болгон менен. Анан бизге ошентип айтат эле. Силер өзүңөрдүн вазипаңарды аткара бергиле, филармонияңарга, спорт ордоңорго, бирок баягы бузукулукка чакырбагыла, жакшылыкка чакыргыла. Анан акырындык менен бири-бириңерди динге тартып, Аллахтын жалгыз экенин, пайгамбарыбыз анын элчиси жана пайгамбар экенин жеткиргиле, анан бири-бириңерди жакшылыкка чакыргыла. Эгер силер өзүңөрдү өзүңөр чакырбасаңар, жанагы узун кийгендер же сакалчандар силердин спорт ордосуна же филармониягалар киришпейт деп бизге ортодогу, сиз айткандай ортодогу немеме айтат эле. Ошону менен бул жерден даанышмандык кылган деп ойлойт элек да, биз даанышмандык кылган. Чындап эле ошонун арты менен азыр бир топ маданият адамдары динге келип, намаз окуп, бири-бирин чакырып, аябай көбөйүп калды да. Анан ошо бүгүн эле болду да, ошондой окуя. Facebook баракчасынан бир аяттарды жөнөтүп, кечке бир пост жүктөп калдым эле, жакында концертим болот деп пост жүктөп калсам, ошого аябай назарларды сындырып айтканда бүгүн эле болгон окуяга да сизге сурай берип калдым. Жообумду да калдым окшойт. Мен ойлогондой эле айттыңыз. Сиз дагы чындап эле катуу айта турган болсо, азыр бизде эл айтат да.
Анда ушундай айтып келишет го өздөрү. Анда бизде жашоо жок экен да динде. Же баса албасаң, же тура албасаң деп эле айтышчу эмес беле. Мына азыр акырындык мен алып келип койду эле Кыргызстанга дин жакшы жетип атат да. Ушул союз доору эле мага кызык болуп атат. Союз доорунда ушул намаз окуганыңыздар, орозо кармап келгениңиздер, ушул эле кызык болуп атат да мага өзгөчөчү. Анан ошол бир кыйынчылыктар болгон болсо, эсиңизге бир кызыктуу окуялар болсо эстеп айтып бере аласызбы дегим келип атат. Мисалы үчүн ошо намаз окуганда бирөөлөрдөн качкандар же орозо кармаганда мектеп учурунда жаш баягы калп эле бирдеме жемиш болуп калган күндөр болобу балким. Кыйнап суу ичирген мугалимдер болгон дейт. Биздин дагы ата энелерибиз айтып калат да. Ошол жана эмеске айтып өткөн Толокмулду акындын Байымбет атабыздын өзүнүн кызы бар. Бир эле кызы бар, Сапия деген. Сапия энебиз 100 жаштан өтүп дүйнөдөн өттү. Ошол энебиз биз көз ачкандан баштап эле намаз окуйт эле. Намаз менен өттү, молдо кишинин баласы да, кызы да. Ошол бойдон өттү. Ошол киши дагы ошондой эле да, союздун ошондой такыбалары эле да. Ошол кишинин тарбиясын алганбыз бирок бизчи. Ошол киши үйрөтүп, намаз окуп атканда ары секирип, бери секирип эле ойноп эле жүрчү элек да. Ошол кыйынчылыктар бир эсиңизде болсо, кызыктуу окуялар болсо деп уккум келип атат. Бизде кээ бир мугалимдерибиз бар эле. Күн сайын сабак өткөндө эле баягы дин жок, Кудай жок дей берет эле да. Анан дайым кулагыбызга сиңип калыптыр да, Кудай жок деп. Анан бир күн сабак өтүп атканда жер титиреп калды да. Баягы мугалимибиз коркуп, ой Кудай сакта дей берди да. Анан биз ойлоп калдык да, бул деле Кудай бар окшойт деп калдык. Айткан сөзү менен кылган иши дал келбей калды да. Анан кээ бир агайлар айтат эле, ден соолуңарга зыян, орозо кармабагыла депчи. Анан баягы бизди кыйнайт эле. Баягы иштетип, орозодо атайын иштетет эле да. Себеби булар чаңкап тутпай койсун депчи. Анан мен тута берет элем ошол маалдачы. Себеби Кудайдан коркот элек да. Атам дагы раис болгон экен, менин атам. Раис болуп жүрүп орозо кармаптыр. Анан баягы кечки ифтарда чогулуш болот экен, атайлап, кыйнайлы депчи. Анан баягылардын оозун ачтырбай, кыйнап ушундай кылат экен да. Анан атам ошондо да ачпадык дейт. Анан бир кишини оозуна пистолет менен такады дейт, оозуңду ач деп. Ал ачпай койду дейт. Жок деп, Кудайдан корком депчи. Ошондой кишилер болгон экен. Анан биздин убагыбызда дагы ошол мугалимдерибиз кыйнайт эле. Баягы мен дини калпак кийип алып жүрөт элем. Ал убакта кечиресиздер, калпак деле жок эле. Биз жактачы мына Өзгөн районунда доп кийет элек да. Допу, өзбектердин допусун. Башымдан эч түшүрбөйт элем. Атам айтат эле түшүрбөгөн, кафир болуп каласың депчи. Анан мен мектепке дагы доп кийип барат элем. Анан ошондо мугалимдер мазактайт эле, балдар, кыздар мазактайт эле да. Анан сага эч ким кийин турмушка чыкпай коет кыздар деп коркутушат эле да. Анан мен ошого тобокел кылып динди таштабадым. Кудайга шүгүр, мына келинчегим деле бар, балдарым бар. Алла Таала айтат, эгер сабыр кылсаңар, Алла Таала анын ордуна жакшырагын берет дейт да. Ошо дин үчүн кызмат кылышыбыз керек экен да. Устаз, сизге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Бүгүн аябай негизи акыркы кезде бизде ошо союздан бери окуп келаткан сизге окшогон аксакалдар жок көсө, негизинен биз көрүп калабыз. Ой, биз тилибиз келбей атпайбы деп даваттарга чыгып калышат. Анан сизди көрүп аябай сыймыктанып атам. Сизге окшогон союздан бери келаткан адамдардын көбүн тааныйсызбы, көп элеби? Көп, мына Талыпжан дамлабыз бар, Молдо Талыпжан. Көп балдарды окутту. Ошол союздун убагында Бекин окутат эле. Биз дагы ошол кишиге барып окудук, шагирт болдук да. Ал киши мына Төмөйүн деген жерден болот эле, Пактачы, Төмөйүн деген. Төмөйүндө баягы Сары Таш деген айылда ошол жерде биз жатып калдык. Ал киши 2-3 километрге жөө барчы да. Кечкурун барат эле. Күндүзү барса болбойт. Баягы СМБ билсе кармайт да. Азыр ойлосом өтө мээнетти кылган экен да ал кишичи. Ошондо көп балдар окуду. Ал дамланды сурап, кээде баягы түрмөгө дагы жатып чыкты да. 1 жыл, 2 жыл жатып чыкты. Анан биз кутулуп кеттик ал убакытта.
Кейін мына Тажикстанда окудук. Тажикстанда дагы мен китептерди алып алып, Курандарды алып алып кетип атсам самолетто. Баягы өзбек кызматкерлер бардыгы жакшы экен деп туруп кое берди. Анан бир полковник, командир келип туруп, кайрадан текшертти да. Текшертип, Куранды таап алып, бул не деп өткөрбөдү. Өткөрбөй кайра текшертип атып, аябай кыйнады. Анан жалган айтышка туура келди да. Тажикстанда таятам бар эле, ошого алып кетип атам дешке мажбур болдум да. Андан акырын кое беришти да. Ушундай учурлар болгон да. Кээ бирөөлөр кармалып, ошол боюнча окубай калган балдар болгон да. Биз кутулуп качып жүрдүк да. Эми Алла Таала ошол Талипжан Дамланын да өмүрүнө береке берсин. Дамлабыз да карып калды. Молла Абсар Дамла да барып окудук. Ал кишинин айылына барып Кыргыз Абад деген жер эле да. Ошол жерде 70 бала окуйт экен. Ал жерде чоңдору дагы жакшы экен. Текшерүү келгенде айтып коет экен. Азыр текшерүү келатат, Дамла балдарды жөнөтүп туруңуз депчи. Анан бизди жөнөтө берет эле. Кийин кайра бүткөндө кайра чакырат эле да. Жардам беришкен да? Ооба. Тажикстанда ошондой эле. Кыргызстанда кичине кыйыныраак эле да. Кыргызстанда кыйыныраак, багындай айттым го, Талипжан Дамланы кармап кетти. Дагы башка дамлаларды дагы отургузган да. Ушундай дамлалардын эмгектери чоң. Биз эми аларды эскерип турушубуз керек. Ооба, албетте. Мына ошол Төө моюнда Сарыташ деген айылда Мырза деген киши бар эле. Ошонун үйүндө жатат элек. Балдарын багып, кошо бизди дагы багат эле да. Тажикстанда дагы Алим ака деген киши бар эле. Ал дагы бизге чайларын берип, нанын берип, өтө мээнеттерди кылды да. Мен ойлойм, ушулар мына Абсатар Дамланын колунда дагы көп молдолор окуп чыкты да. Кыргызстандагы көп молдолор ошо Молла Абсатар Дамланын шагирттери да. Эми ошон үчүн мен дагы өмүр бою сабак берейин деп чечтим да. Азыр Ислам университетинде сабак берип атам. Балдарга, кыздаргачы. Анан мен баягы айтат да, алымдарыбыз айтат. Илимди пайгамбарыбыз айткан дейт, бешиктен лахат көргү баргы чейин окуп ала деген. Бир максатка жетип алыш үчүн эле окубаш керек экен да. Имам болсом болду дебеш керек, муфти болдум болду дебеш керек да. Дагы улантып беришибиз керек. Ошого хажатымды өткөрүп алайын деп болду да. Азыр мен дагы сабакты улантып атам. Иорданияда Ислам институту бар да, бүткүл дүйнөлүк. Ошондо онлайн сабактарга катышып атам. Машалла. Дагы мына илимимге илим кошулуп атат деп ойлойм да. Көпкө ижазаларды алып атам, уруксаттарды алып, балдарга сабак берип атам да. Мен ойлоп атам, ушу өмүрүмдүн акырына чейин сабак берсем. Бу жерде иштеп аткан кызмат эми бул кызмат да. Алла Таала берсе иштейт экенсин, бербесе жок экен да. Ошон үчүн эң мына ардактуу кесип мугалим экен да. Мугалим. Устаз, көрүүчүлөргө дагы бир эстерине салып коеюн, урматтуу бир туугандар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Абдулла Ажы Асыранкулов, Алымдар кеңешинин мүчөсү, Фатва жана байланыш комитетинин төрагасы. Устаз, бул сизден бир суроо, этикаф деген эмне бул? Этикаф деп бул мечитте тынбай отуруу, мечиттен ажырабай отуруу, ибадат кылуу ниет менен да, Аллага жакындоо ниет менен. Мында баягы максаты элге көрүнүш үчүн эмес, эл мактасын үчүн эмес да, ибадат кылып Кудайга жакын болуш үчүн. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө этикафка отурчу эле дейт пайгамбарыбыздын аялы Айша энебиз. 10 күн. Анан өмүрүнүн акырында ажалы жакындап калганда 20 күн этикафка отурду дейт. Этикафка отурган адам ал жерде хажаты үчүн гана чыгат. Бир дара тушатыш үчүн, же жуунуш үчүн гана мечиттен чыгат. Башка убактарда мечиттен чыкпайт да. Иште күнү түнү болуш керек. Этикаптын эң азы 10 күн дейт. Эме 10 күн кечиресиздер, 1 күн дейт, эң азы. Көбүнүн чеги жок. Мисалы 1 күнгө ниет кылып туруп, этикапка отуруп туруп, бузуп койсо кайрадан отуруш керек дейт. Этикап биздин немеде мазхабта сүннөт муаккада да. Кээ бир адамдар отурса,
ошол 10 күн отурса калган адамдар кутулат дейт. Эгер бир айылдан эч ким отурбай койсо баардыгы күнөөкөр дейт да. Бир айылдан бири отурбай койсо бе? Ооба. Азыр мына биздин центральный мечитте имам Сараксиде дагы этикапта отурушат да. Отурушуп каалагандай. Кааласа бир күн, күчү жетсе 2 күн, 3 күн боло берет да. Чеги жок, баягы көбүнүн чеги жок да. Пайгамбарыбыз каза болгондон кийин аялдары этикапка отурган экен. Андан кийин сахабалар отурушкан. Бул бизге калып кетти, сүннөт болупчу. Буну баардыгыбыз аткарышыбыз керек да. Пайгамбар алейхиссалам этикапта отурганда дейт, хажаты үчүн гана чыгат эле дейт Айша энебиз. Анан башын мага чыгарат эле дейт Айша энебиз. Мечитте туруп башын хужуреге карап чыгарат эле дейт. Мен чачын тарайт элем дейт Айша энебиз. Айша энебиз хужурасында болуп да. Анан баягы этикапка отурган адам этикаптан бир себепсиз чыгып кеткен болсо, аны этикап бузулат. Кайрадан отуруш керек да. Эми азыр бизде Кыргызстанда түшүнгөндөр көбөйүп атат этикаптычы. Азыр мына Пайгамбар алейхиссалам 10 күн Рамазандын акыркы 10 күнү келгенде белин бууп дейт. Баягындай үй бүлөсүн ойготот эле, түндү тирилтет эле дейт. Ибадатты көп кылат эле дейт да. Себеби кадыр түн ушул 10 күнүн ичинде да. Этикапка отурган адам кадыр түндү табышы мүмкүн да. Этикапка киргенден кийин жакшы сөздөрдү гана сүйлөйт, ибадаттарды кылат, намаз окуйт, тасбих айтат, тахлил айтат, Куран окуйт, фик китебин окуйт, тафсирди окуйт, баардык жакшылыктарды кылат да. Андай мааниси жок, пайдасы жокту нерселерди кылбайт да. Хадисте келет. Баягы ислам мусулманчылыгынын толуктугу кишинин маанисиз пайдасыз нерселерди таштоосу дейт. Пайдасыз сөздөрдү, пайдасыз иштерди таштоосу дейт. Этикапка кирген киши ибадат менен отурат да. Анан үн чыкпай дагы отурбайт. Кээ бирөөлөр ойлошу мүмкүн, үн чыкпоо дагы ибадат депчи. Ал болбойт экен. Колдон келишинче ибадат кылыш керек экен да. Устазга чоң рахмат, Аллахым сизден разы болсун. Көп жашаңыз, өзүңүздө өмүрүңүзгө береке берсин, Кудай таалам. Дагы бир жыйынтыкта бир суроо бергим келди, ушу этикап боюнчачы. Мага окшогон карапайым бир туугандар балким телевизордо көрүп отуруп, биз кантип бир күн болсо да этикап кармайбыз, балким саат канчадан канчага чейин деген ойлор келет. Анан үйдөн чыгып барып мечитке барсам, багымдаттын алдында ооз бекиттери болот. Ошол кезде үйгө барып ооз бекитип келемби, же кандай деген бир суроолор болсо, ошолорго жеңилдик бербейли, бир жардам кылып, кандай дейсиз? Этикапка отурган киши мына күн батканга чейин мечитке кирсин дейт да. Шамга чейин, шамга чейин кирсин дейт, ниет кылып да. Анан кийин шамдан кийин чыксын дейт. Мисалы бир күн отурса да, шамдан кийин чыксын дейт. Эми этикапка отурган киши баягы шамга чейин кирип, эртеси шамдан кийин чыгыш керек. Ооба. Эми имамы Мухаммад айтат, имам Мухаммад деген биздин дагы имамыбыз айтат да. Бул азы 2 саат болобу, аз убакыт болсо деле этикап боло берет дейт. Мисалы мечитке барганда этикапты ниет кылып коюп, мисалы асирге кирсин, этикап ниетинде. Анан чыкса дагы этикапка өтөт дейт да ал киши. Имам Мухаммад. Тарафик окулат. Ооба, тарафик окулат. Аз болсо да болот дейт, бир күн болбосо дагы дейт. Жакшы экен андай. Ошол бизге туура келет да. Ошону баардыгыбыз эле кылсак болот. Көбүбүз кылсак болот экен. Сиз айткандай баарыбыз деле кылсак болот экен. Жок деге. Ошо бир күндүк айта келе асырда чыгып анан мечитке кирип кетсек, анан шам болот. Жерде азыр баардык эле мечитте ооз ачар бар демекчи. Андан кийин тарафик башталып, куптан болуп, куптан аркасынан тарафик башталып кетет. Анан тарафиктен кийин үйлөрүнө кетип калса деле болот экен кээ бирлер, Албетте. Эми кыргыз элибизге бир айта турган сөзүңүз болсо, бир көкүрөктө бир айта турган нерсе боло турган болсо, ошону айтыңыз. Андан сырткары каалоо тилектериңизди, дуаларыңызды айтыңыз. Убактыбыз дагы бир топ узарып бараттыр. Урматтуу мусулмандар, мына Рамазандын акыркы 10 күндүгү калды. Өтө пайдалуу убакыт калды да. Жыйынтыктоолуучу убакыт. Ушуну жакшы өткөрүп алсак, акыркы мына 9 эле күн, 8 эле күн калды да. Шунда көбүрөөк ибадаттарды кылып алайлы, Аллахтан көп сурайлы, тынчтыкты, саламаттыкты көбүрөөк сурайлы. Пайгамбар алейхиссалам айткан, имандан кийинки эң жакшылык
тынчтык, саламатчылык дейт да. Тынчтык болсо, саламатчылык болсо жакшы да. Элибизге, жерибизге тынчтык болсун, мына заманыбыз тынч болсун деп көбүрөөк дуаларды кылайлы. Балдарыбызга дагы Пайгамбар алейхисалам айтат, силердин бирөөңөр толук момун болбойт, өзүнө жакшы көргөн нерсени башка мусулман бир тууганына жакшы көрмөйүнчө дейт да. Ошон үчүн баарыбыз ынтымак болойлу, урушкандар жарашып, кечирим сурайлы, туугандык байланышты үзгөндөр дагы жарашыш керек. Эмесе Алла Таала дуасын кабыл кылбай коет да. Урматтуу мусулмандар, мына Кадыр түн ушул 10 күндүн ичинде жакшы аракет кылайлы. Элибизге, жерибизге тынчтык болсун. Мына Марва ТВнын жетекчилерине да, кызматкерлерине да Алла Таала ийгилик берсин. Жакшы көрсөтүүлөрдү көрсөтүп атат, жакшылыкка даават кылып атышат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мына ушундай урматтуу бир туугандар, бүгүн биз менен чогуу Алымдар кеңешинин мүчөсү, Фатва жана байланыш комитетинин төрагасы, биздин урматтуу устасыбыз Абдулла Асранкулов бизде конокто болду. Келгениңиз үчүн дагы жолу чоң рахмат айтабыз. Көп жашаңыз устаз. Месе урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен убактылуу гана коштошобуз. Акыркы айларыбызды, акыркы күндөрүбүздү жакшы пайдаланып калалы, бири-бирибизге дуа кылалы. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.